Бишкек шаарындагы жаш жана өспүрүм майып балдарды убактылуу дарылоо максат камкордук борборуна жаңы жыл шарапаты быйыл эрте келди. 3 декабрь бүткүл дүйнөлүк майыптар күнүнө атайын даярдалган мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарыбызга кам көрүү максатында Бүтүн Кыргызстан саясий партиясы Жанар жаштар коому биз бир үй бүлөбүз деген ураандын алдында келе жаткан жаңы жылдык кайрымдуулук акциясын өткөрүштү. Акцияга катышкан майып балдардын окутуучулары, ата-энелери терең ыраазычылыктарын билдиришти. Акция жаңы жылдык белектерди тапшыруу менен белгилүү ырчы, бийчи, көз боемочулардын коштоосунда чоң программадагы концерт да тартуулашты. Аяз атанын мындай белектери балдар дүйнөсүн жылуулукка бөлөп, оорулууну сурасаң сакайткан менен барабар деген өңдөндү. Бүтүн Кыргызстан саясий партиясы тарабынан уюштурулган бул акциянын негизги максаты аз камсыз болгон үй бүлөлөргө, мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарыбызга кайрымдуулук кылуу болуп эсептелет. Эскерте кетсек, партия мындан мурда да бир нече кайрымдуулук акцияларын өткөрүү менен коомчулуктун көңүлүн бөлүп келет.